7 класс физика. Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн көтө турган темабыз жөнөкөй механизмдер жана рычактарда күчтөрдүн тең салмактуулугу. Балдар, силер билесиңер, мындан мурунку өткөн сабактарда механикалык жумушту өткөнбүз. Демек, жумуш аткаруу үчүн ар кандай куралдарды колдонуп келишкен. Эми ар түрдүү куралдарды колдонуу менен адамдын күч эмгегин, башкача айтканда, жумуш аткаруу үчүн көп пайдаланып, ошо буюмдарды пайдаланып, куралдарды пайдаланып келишкен. Байыркы мезгилден бери жумуш аткаруу үчүн оор нерселерди жылдырууда, мисалы ташты жылдырууда темир таякты колдонушкан. Ошондой эле чоң бочкаларды машинага жүктөш үчүн тактайчаларды колдонуп келишкен. Биз демек адамдын алы жетпеген, жылдырууга болбогон учурда ар кандай куралдарды пайдаланууга болот экендигин алар ойлонуш акылдары менен ошолорду колдонуп келген. Күчтү өзгөртүү үчүн кызмат кылган куралдар жөнөкөй механизмдер деп аталат. Ага рычаг, булок, шына, жантык тегиздик жана башкаларды кошсок болот. Көбүнчө жөнөкөй механизмдер күчтөн утуш алуу, башкача айтканда нерсеге аракет этүүчү күчтү бир нече эсе көбөйтүү үчүн колдонулат. Жөнөкөй механизмдер завод фабрикаларда, машиналарда, крандарда, эсептөөчү машиналарда, пианино ойногондо колдонулат, учурайт, башкача айтканда. Бул рычаг деген эмне? Ойлонуп көрөлүчү. Бул рычаг деген кандай курал болду экен? Балдар, таразаларды билесиңер, аны көрүп иштеп да жүрөбүз. Демек, рычаг деген эмне? Кыймылсыз таянычтын айланасында айланала турган катуу нерсени рычаг деп айтабыз. Биз көтөрүүгө мүмкүн болбогон оор жүктөрдү рычагдын жардамы менен көтөрүүгө болот. Рычагга аракет эткен күч тиркелген чекит менен таяныч чекитинин ортосундагы аралык күчтүн ийини деп аталат. Буга мисал келтирелик. Мисалы, бакан. Кыргыздарда 2 челекке суу куюп, жеңилирээк болуш үчүн баканга коюп, анан ийиндерине көтөрүп келген. Ийин деген силер түшүнөсүңөр. Рюкзактарды көтөрүп жүрөсүңөр. Күчтүн ийини деген эмне экен? Карагыла. Нерсени айландыруучу күчтүн анын ийинини көбөйтүндүсү күчтүн моменти деп аталат. Ага чейин биз күчтүн ийини жөнүндө кичине түшүнүк берип кетейин. Рычагга аракет эткен күч тиркелген чекит менен таяныч чекитинин ортосундагы аралык күчтүн ийини деп аталат. Ал L тамгасы менен белгиленет. Ал эми күчтүн моменти бул M тамгасы менен белгиленет. Биз төмөндөгү формулаларга көңүл бурабыз. Карагыла балдар, мына жерде рычаг турат. Рычагдын бир жагында F1 күч илинип турат. Алардын баягы немеге чейин, борборуна чейинки аралык узагыраак болуп турат, чоңураак. Ал эми экинчи жагында F2 күчү илинип турат. Алардын аралыгы бул кыскараак болуп атат. Ошо кыска ийинден биз L2 дейбиз дагы, бул күчтүн ийини болуп эсептелет. Ал эми узак аралыктагыны L1 дейбиз, бул дагы күчтүн ийини болуп эсептелет. Ийин болуп эсептелет. Мына ошону карап биз формуланы жазабыз. Демек, күчтүн моменти формуласын жазыш үчүн биз ошол күчтүн аралыкка болгон, ийинге болгон көбөйтүндүсү күчтүн моменти деп аталат экен. Төмөндөгү формулаларга көңүл бурабыз. Канчалык күч көбүрөөк илинген жагында анын ийини кыска болот экен. Эгерде күч азыраак жүк илинген жагында ийин узагыраак болот экен. Ошондо бул рычаг тең салмактуулукта болот деп эсептейбиз.
Биз ушул формулага карата төмөндөгүдөй маселеге көңүл бурабыз. Ырычактын оң ийини 12 сантиметр, сол ийини 6 сантиметр. Эгер оң ийине 2 ньютон күч аракет этсе, ырычак тең салмакта болсун үчүн анын сол ийине канча күч аракет этиш керегин тапкыла дептир. Мына формуланы мен силерге жазып койдум. Силерге үлгү катары. Балдар, үйгө тапшырма, жөнөкөй механизмдер жана ырычак. Ошолорду окуп, теманын аркасында жазылган суроолорго жооп берип коесуңар. Жакшы калгыла.